Elhamdülillah. Allah Taala bana jakşı gümen kılat ekes. Kudayga minnetle şükür günöөлөрдүн жыты жок. Эгер күнөөлөрдүн жыты болгондо анда эң сасыгы мен болот элем. Мындай диний тараптан эмес, башка тараптан деле бизде диний радикализм ошондуктан светтик радикализм деген дагы термин өтө күчтүү да. Мисалы үчүн жанагыдай жоолук салынып алган кыздарга кандай мындай бир абдан атага коюшуп ошону каптап кеткендери бар, же болбосо ошол эле учурда жоолук салынбаган зереге деле мисалы үчүн ошондой эле каршылык көрсөткөндөр чыгып калат. Ошондуктан ойлойт элем бизде эки тарап деле бирдей эле сабатсыз окшойбуз деп ойлоп калдым да. Бир тарап деле мындай бир өтө эле жакшы болуп кетип калгандардын баардыгы мындай бир сабат жок калды дегенде мен алыс болот элем. Пайгамбар алейхиссалам сөзү бар. Niyyetül mu'mini hayru min amalihi. Momun adamdın niyeti anın kılgan amalından jakşıraktır. Bardıq desen tuğrayыбыз, bırak Muhammed Peygamberden başkanın barın tuğrayı veririz da. Jaşoğuzga Muhammed Peygamber'in jaşoğusun girgizişimiz gerek degen söz bolot. Oşonda bizde baktılılık bolot. Bütünde alamda için problemalardan biri kitap okulunbay kaldı. Konuşun bez nikah bir kişini kirgizip algan ne kılsan bolot, ziyan tiyev. İşin mi ne senik hanım ene? Acıraşayın degen oyun var değil. Oyundan kayıp. Nasvay, sigaret, eşektin tezegi tarattı buzbayt. Buzbayt dese tamek tarsa bolot degende eşek tezeginde jey berişke tuura kelet anda. Ana men aytdım janaң toluktar jana men dep turup, ana futbolni komanda açıp aldık, şu basıp jürüp oynay berip boldu. Çok kolaydı. Bir aytdırken şu kelin jaman çıktı. Nege dese şu balam başkar vardı. Şu balam kelini meni dese oşonun barını ugat. Biroq büyük olanlardan jakşı çıktı. Kızım meni dese oşonun barını ugat. Anısınlarında uşunday. Men tamaşaga çalıp bir oşol эле учурда жанагы адамдардын жүрөгүндөгү коркунучту кетиргим келет да, ошон үчүн жөн эле май коюп айдай берсең туура келет деп жооп бергем. Аялы күйөөсүнө талак берсе кандай дейт? Күнүгө бере берет, иштеке болбойт. Лыжанын өтүгүнө да мастарса жарай береби? Жарайт, бирок лыжа менен кантип намаз окуйсуң? Адам акча менен, амал менен, намаз менен жетпеген даражага жакшы кулук мүнөз менен, жакшы адеп ахлак менен жетет. Муну үйрөнүш керек. Мен ушундаймын деген токтотуш керек. Сен ушундай эмессиң. Эгер сен ушундай болуп кала турган семент болуп калсаң, анда Кудайым сага Куран жибербейт эле. Мен ушундаймын да, мага боло берет деген токтотуш. Андай болбойт. Оңдош керек. Сабырдуу болгонго, кичипейли болгонго, адамдардын катачылыгын көрбөй калганга, баамдабай калганга, билбей калган аракет кылыш керек. Эң жакшы адам бирөө катачылык кетирип алат, адашып деле. Келиндер катачылык кетирип алат, кайнене көрбөй калыш керек мисалы үчүн. Күйөө бала катачылык кетирет, кайната көрбөй калыш керек. Балаң катачылык кетирет, эне баамдабай калыш керек. Атайлап кылбайт аны. Катачылык кетирип алат да. Аалымда талабалар катачылык кетирет, баамдабай калсаң өтүп кетет деген сөз да. Ар нерсени баарын жаза берсең, анда жакшы эмес урматтуу бир тууганым. Адеп, ахлак, кулук мүнөздү үйрөнүшүбүз керек. Ана намаз окубайт, орозо кармайт, бирок мен суфимин деп көчөгө чыгып алгандар бар, олар артисттер. Ушундайлар дагы бар экен. Журналдар башкалары суфийбиз дейт. Карасаң шам өтүп кетип аткан болот. Биз суфийбиз дейт, багымдар туктап аткан болот. Ал суфий эмес ал. Ал суфий эмес. Арактан кантип кутулса болот дейт, ичпей койсо кутулат. Биз мына Имам Бухари ушунчалык адам болгон экен, каяка барсак ошол кишинин кадырын көрөбүз. Кадырын көрөбүз. Курандан кийинки экинчи китеп Имам Бухаринин китеби. Мен үйлөнгөнгө татыктуу эмесмин деп ойлойм, продолжение артында дейт. Кийин алып кетти. Үйлөнүп алсам аялымды кор кылбаймынбы деп ойлойм. Все-таки аманат да дейт. Насаат берип коюңузчу дейт. Коркуп атат, коркуш керек, аманат урматтуу бир тууганым. Жогат каяш айтпагыла дейт элем. Колдон келишинче апага кызмат кылыш керек, апанын атилин алыш керек. Апа инсан пенде, ал кемчилик келтирет, ал дагы аты кетирет. Бирок ал апа, ошондуктан мен айтат элем, апалар дайыма тезде телефон чалып туруш керек. Колдон келген азыраак нерсе менен да сүйүнүп туруш керек. Анткени апалар бизден көп нерсе талап кылбайт да. Кээде биз аялдарыбызга, балдарыбызга бөлгөн каражаттан, бөлгөн көңүлдөн дагы андан 10 эсе аз нерсе болсо дагы бирок көңүл бөлө турган болсо апалар кадимкидей алар сүйүнөт. Илим талап кылыш керек, Куран менен башталыш керек да. Анткени мисалы үчүн Куран биздин дилдин чокусунда турат да. Ошондон башталып анан ылдыйга карап кетиш керек да. Европалык, батыштык илимдер ылдыйдан жогору жака кетет да. Анан барып кээ бирлер жолго жетпей калат, кээ бирлер жетет, ошентип жеткен акыйкатты таап алат.
физика илимине киреби, химия илимине киреби, эгер акыйкатын окуй берген болсо, барып жеткенде бул Кудайды тааный сөз. Анткени илим, акыйкат, марифат бул сөз түрдө Кудайга алып бара турган маселе да. А бирок жетпей калганы канча. Кур'ан-ы Карим таптакыр бөлөкчө баштаганда ошол чокусунан Кур'ан акыйкатын өзүнө баштайт дагы, андан кийин кеңейип ошентип жанагы ошонун тамыр астында баары кете бере турган болот. Ошон бирөөнүн айыбын издебегиле дейт. Өзүңөр үчүн дагы, бирөөлөр үчүн дагы. Вала тажассасу, бирөөнүн айыбын таап, башка бирөөгө жеткирүү үчүн шпиондук кылбагыла дейт. Качан тебет экен, качан жыгылат экен, качан отоба жыгылып түшүн деп аңдып жүрөсүң, бирөөгө айтып бересиң. Вала тахассасу, өзүң үчүн. Жыгылганын каалайсың, уят болгонун каалайсың, айыбын издейсиң. Жасустук да кылбагыла, башка да кылбагыла дейт. Вала танафасу, жамандыкта жарышпагыла. Танафус жарышуу. Фелетенафесил мутанафисун, жакшылыкта жарышкан сооп болот, жамандыкта жарышкан күнөө болот. Сиз сыяктуу аалым затты бизге жиберген Аллахыма чексиз. Ушундай каттарды кээде жаза беришет, мен кээде өзүмөн өзүм уялып кетемчи. Эми муну укканда имам Бухари, имам Абу Ханифа укса, имам Маргынани укса, мына эмне болот деп. Аллах разы болсун. Жакшы күмөн кылып атышат.